Өспүрүм кызды сойкулукка иштетип келген аял ачыкталды. Бишкек шаарында 14 жаштагы кызды сойкулукка мажбурлап акча таап келген аял тууралуу жактоочу Шердор Абдыкапаров билдирди. Анын айтымында 21 жаштагы тургун жактоочуга кайрылып, 2014-2015 жылдары бир аял аны сойкулукка иштетип, ошондой эле жаш жигитти зордуктады деген айып менен каралуу уюштурганын ачыктаган. Ал караланган жигит менен мамилеси болбогонун жана аны уюштурган аял аны сойкулук кылууга мажбурлап келгенин айтып берди. Анда мен 14 жашта элем. Бишкекке бир нече күнгө келип, бир аялдын колуна түшүп калдым. Ал мени алдап өз торуна түшүрдү. Мага жакшы жумуш таап берем деп убада берген эле. Кызыгы мен анын колуна түшкөндөн баштап жигиттердин тизмесин бере баштады. Мен ал жигиттер менен жолугушуп, жакын мамиледе болом. Андан кийин мени зордуктады деп арызданып, алардан акча талап кылам. Ошентип мен арызчыл сойкунун ролун аткарып келдим. Мен ага канча акча алып келишим керектигин күнүнө айтчу. Биз башка кыз менен жашадык, кулчулукта жүрдүк, акча алган жокпуз, деди жабырлануучу жактоочу Шердор Абдыкапаровго. Белгилегенде аялдын аты Гүлзар Шайназарова алдамчылыкка шектелүүдө. Булак аргумент чекиткейжи. Сейит Атамбаев: балдарым чоң атасы жок өсүп жатышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев кичинекей небереси Альмир менен түшкөн сүрөтүн кечээ Facebook баракчасына жарыялаган. Сүрөт көпчүлүктүн көңүлүн бурдуруп, түрлүү пикирлер айтылды. Өлкөнүн экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин тоң уулу Сейит Атамбаев таасирдүү сүрөткө реакция жасап, өзүнүн балдарынын сүрөттөрүн жарыялады. Ыйлата турган сүрөт Ташиев небересин кандай кылдаттык менен, мээрим менен, чынчылдык менен, адамдык сапатта кармап турат. Анткени ар бирибиз атабыз, чоң атабыз. Балдарым да сүйүктүү чоң атасыз чоңоюп жатышат. Балким анын мээрими, көңүлү, камкордугусуз чоңоюшат. Чынын айтсам, алар да сагынып жатышат адам катары, деп жазды Сейит Атамбаев социалдык тармактагы баракчасына. Булак лайк чекиткейжи. Президент Садыр Жапаров түндүк-түштүк альтернативалык жолунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 19 декабрда Жалал Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында түндүк-түштүк альтернативалык жолунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Негизинен мамлекет башчысы Көк Ар ташуусу аркылуу өтүүчү туннелдин курулушунун жүрүшүн көрдү. Мамлекет башчысына бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ири туннелдердин боло турган туннелдин 2991 метринде иштер бүткөрүлгөнү маалымдалды. Туннелди куруу боюнча иштер бир учурда эки тарабынан жүрүүдө. Бир тарабы түштүктөн, бир тарабы түндүктөн тешилүүдө. Туннелдин узундугу 3800 метр, туурасы 10 метр, бийиктиги 8,5 метр. Туннелдин 3800 метринин 3619-у тешилди. Мамлекет башчысы туннелди жана стратегиялык түндүк-түштүк автожолун куруу боюнча бардык иштерди сапаттуу жана өз убагында бүтүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Президент Садыр Жапаров Транспорт жана коммуникациялар министрлигине түндүк-түштүк альтернативдик автожолун куруу долбоорунун аткарылышын көзөмөлдөөнү тапшырды. Ал бардык заманбап стандарттарга жана эл аралык талаптарга жооп бериши керек. Мэрия Бишкек. Бул не кылган ары? Жолдо магистралда. Мындайча айтканда аябай кооптуу абал жараттыңар да эмичи. Атайт стоптон түшүп калыптыр. Коопчулукка алып мусор карып жейин десем, просто элдин эсебинен алынган неме да. Не кылайлы эми айтсаңар эмичи. Монда эми кичине нормальный илбейсиңер, илгенге жарашачы. Слишком эле эрке мэрия болуп кеткеңер го, эркелеп жаман. Моңгорбойсуңар мени. 2022 Бишкек. 2022 жылы Бишкектин состояниясы көрөчү достор. Азыр просто адам жатабы депчи биз чочуп кеттик, машина менен келатканбыз. Анан түшүп алып коюнчу деп алып атабыз да достор. Эми уят да. Мэрия эми ушул нерсени жакшылап карап койгулачы, Франц. Чын адам жатабы деп чын жүрөк чыгып калды. Кече эле кет жерден тазалыктын бир кызматкерин сүзүп өлтүрүп ташады да, кечечи өз көзүм менен көрдүм. Az да бирөөнү ырыкта кеткен экен деп ачын айтканда жүрөк зада болуп калды. Мэрия Бишкек, мен моңорду алып кеттим, мусорга ыргытпайм. Керек болсо мени личкама жазгыла, Facebooктонбу, TikToктонбу, каяктан керек болсо ошоктон таап алгыла. Берем, мусорга ыргытпайм, анткени бул элдин эсебинен алынган. Эми уят деген болуш керек, урматтуу туугандар.
Мэрия уят, шерменде ачын айтайын, жаман эрке мэрия болду. Турсунбек Акун экс акыйкатчы Жанар менен Токтобүбү Оргалчанын абалы Элмирбек менен Алынын балы тең болуп, Элмирбектин жашынын улуулугу эске алынган окуяны эске салды. Азыркы парламентте Алтынбек Сулайманов да, Жанар Акаев да салмактуу өздөрүнүн көз карашын ачык айткан, тиешелүү мыйзам долбоорлорун убагында киргизген депутаттардан. Ошон үчүн мен аларга өтө сый мамиле кылам. Бирок кээ бир көз караштарын колдой албайм, бирок айрым маселелерде принципке катуу тургандарын колдойм. Партиялык системада квота деген маселе бар. Аялдар парламенттеги депутаттардын 30%-ын түзүп, гендердик баланс сакталыш керек деген мыйзам бар. Алтынбек Сулайманов да, Жанар Акаев да бул мыйзамга өз убагында сунуш киргизген, жакшы колдоо көрсөтүшкөн. Эми аягына чейин колдошу керек. Тагыраагы мурда колдоп, азыр каршы чыгышса туура болбой калат. Айтайын дегеним, шайлоо алдындагы иштелип чыккан мыйзамдын негизинде мандат Жанар Акаевке эмес, Токтобүбү Оргалчага бериле турган болууда. Мыйзамдын түпкү маңызын түшүнбөгөндөр муну кандайдыр бир саясий оюн катары кабылдап жатышат. Чынында БШК мындай чечимди гендердик балансты сактоо мыйзамынын алкагында кабыл алды. Туура, Жанар Акаевди эл шайлады. Бирок БШК парламентте жалаң эркектер же болбосо аялдар 5-10 эле болуп калбаш үчүн 7 депутаттын 3-өсү аял болушу керек деген чечим кабыл алышты. Ошон үчүн муну туура түшүнүшүбүз керек. Альянс партиясында дагы депутаттар алмашат, айрымдар кызмат алышса керек. Менимче Жанар Акаевдин кезеги тез эле келип депутат болот. Ошон үчүн аны чуу кылыштын. Жанар Акаевден коркуп мандатын Токтобүбү алып бергендей кабылдабашыбыз керек. Сөзүм куру болбош үчүн бул жагдайды мисал менен түшүндүргөнгө аракет кылайын. Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгына арналган мааракеде Элмирбек Иманалиев менен Алы Туткучев бирдей балл алып, экөө тең болуп калышкан. Гран-прини алыш үчүн казактын акыны менен бирөө гана айтышы керек болчу. Баллы тең болгондуктан Алыдан Элмирбектин жашы улуу болгону эске алынып, Элмирбек казак акыны Балгынбек менен айтышып, гран-прини утуп алган. Жанар Акаев менен этникалык кыргыз Токтобүбү Оргалчанын азыркы абалы да ушул окуядай болду. Токтобүбү Оргалча аял заты болгондуктан Жанар Акаев мырзалык кылып бул маселени түшүнүү менен кабыл алып койгону оң. Булак Тобулбас, Чекит Медиа. Кыргыз эл артисти Валентина Гилка дүйнөдөн өттү. Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр актрисасы Валентина Гилка 80 жашында көз жумду. Кабарды Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры угузду. Валентина Гилка 1941 жылы 23 ноябрда Украинанын Донецк шаарында туулган. 1964 жылы Харьков театралдык институтун аяктап, Закарпат драма театрынын труппасына актриса катары кабыл алынган. 1975 жылга чейин Белгород, Астрахань, Иваново, Свердловск шаардык театрларында эмгектенген. 1975 жылы Фрунзе шаарына келип, Крупская атындагы Кыргыз СССР мамлекеттик Орус драма театрына кирген. Көз өткөнгө чейин ушул театрда актриса, режиссер, продюсер кызматтарында иштеп келди. Маркум менен коштошуу зыйнаты эртең 20 декабрда саат 10:00 Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын фойесинде болот. Булак Марал ФМ, Чекит Медиа.